Ассаламу алейкум, урматтуу айылдашым. Мени ушул суроо дайыма кыйнай берет. Бейиштей болгон жерде жашап, эмне үчүн жарды жашайбыз? Эмне үчүн экономикабыз көтөрүлбөйт? Эмне үчүн жаштарыбыз сыртка агыла берет? Кыргызстан мына ушундай бейиштин төрүндөй болгон жерде жашайбыз. Бирок элибиз жарды. Элибиздин 70% айыл жергесинде жашайт. Кыргызстаныбызда азыр 2 миллион гектар жер иштетилбей бош жатат. Элибизге эмне жетишпей жатат? Акчабы, тажрыйбабы, билимби? Тууганым, бизге акчадан мурда билим менен тажрыйба жетишпей жатат. Бизде жерибизди абат кылуу үчүн сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Багбанчылыкты мурдагыдай кетмен менен эски усулда жүргүзбөстөн, ырбаалдуу багбанчылыктын системасын түзүүбүз керек. Механикалаштыруу, адистештирүү, адистер бизге керек болуп атат. Биз эми багбанчылыкты жетишкен технология менен жүргүзүшүбүз керек. Кыргызстан өзүн жер жемиш менен камсыздай албайт. Экспортко чыгармак тургай, өзүн дагы камсыз кыла албай келет. Биз багбанчылык кылууга сонун гана мүмкүнчүлүктөр бар. Биз мына ушул мүмкүнчүлүктөрдү жаңы технологиялар менен ишке ашырышыбыз керек. Мына тууган, бизде качан гана адистер менен механикалаштырылган аппараттар болгондо Кыргызстаныбыз өнүгөт. Мына ушул жерлер канчалаган жерлерибиз жатат. Урматтуу тууганым, биз сиздерди Бак Даават семинарына чакырабыз. Бак Даават семинары 14-нде Лейликте болот, 15-нде Баткенде, 16-сында Кадамжайда өтөт. Урматтуу тууган, келип катышып кетиңиз.